Hurmattуу Кыргыз күрөшүнүн күйөрмандары, экранга жакыныраак чакырабыз. Нуртилек Карапбаев, кыргызстандык балбан килем үстүнө чыгат. Атаандашы Цяо Цань, Кытай Эл Республикасынан. Эге коел Цяо Цань буга чейинки баскычта Мухаммед Абдуллаев дагы бир кыргыз балбанын утуп алган. Карапбаев 24 жашта. Былтыр ушул Бишкек аренада өткөн жаштар арасында Азия чемпионатына күмүш медаль тагынган. А бирок быйыл чоңдор арасында Азия чемпионатына Нуртилек Карапбаев 8-1 финалда Индиялык Жонитик Кумар байгесиз кайткан эле. Быйыл Ибрагим Мустафа турниринде дагы биринчи атаандашын эле утулуп калды Нуртилек Карапбаев. Азырынча жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтө албай келет Нуртилек Карапбаев. Бирок бул жолкусунда Цяо Цаньды жеңип, Мухаммед Абдуллаев үчүн реваншта калат деген ойлор бар жана өзүнүн мекенинде өтүп жаткандыктан Нуртилек Карапбаев күйөрмандардын алдында жыйынтык көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Алгачкы секундалар Цяо Цань дагы өтө мыкты физикалык даярдыкта экенин билебиз, бирок беттештин аягында бир аз чарчап калаары байкалган. Ошол нерсени дагы эске алып тактиканы түзүп чыкты деген ойлору бар. Пассив Цяо Цаньга берилет. Биринчиси Озеки, экинчи жолу да ушундай эскертип ала турган болсо, анда ал жолкусунда 30 секундалык бир чемдирген убакыт берилет. Мына эми 30 секунда берилет Цаньга. Цяо Цань. Жакшы Нуртилек өтүш керек. Толуктурда Азамат эсеп 2-0. Жана партерде Цяо Цань коргонууда. Жана калыстын ышкырыгы жаңырды. Азырынча башталыш жакшы. Жаман эмес. Нуртилек Карапбаев чучулактын жыйынтыгында дароо 8-1 финалдан өзүнүн жүрүшүн улантып жаткандыгын кошумчалап коелу. Цяо Цань буга чейин оор беттеш өткөрдү. Мухаммед Абдуллаев жакшы эле аны кыйнады. Жада калса жеңишке жетүүгө да жакын болчу болгону өзүнүн бир аз катасынан улап жеңишти тартып койду. Болбосо эки кыргыз балбандын күрөшүн көрмөкпүз. Эми Карапбаев алдыга чыкты, бирок андан ары дагы ийгилигин өрчүтүшү керек. 3-0 деген бул эч нерседен кабар бербейт. Мына эми Карапбаевке активдүү болуусуна чакырууда. Токтолуп акыркы секундалар жана биринчи бөлүк ошентип Нуртилек Карапбаев үчүн ийгиликтүү башталды.
каптал калысты даярдыгын билдирди жана ортодо калыстын ышкырыгы жаңырды. Есеп 3-0. Нуртилек Карапаев. Алдыда. Биринчи бөлүктө эскертүү Цаңга берилген, Цаңга. Ошол себептен бул бөлүктө Нуртилек Карапаевка дагы эскертүү берип коюшу толук мүмкүн. Ошондуктан ал нерсеге себеп бербеш үчүн Нуртилек Карапаев көрсөтүш керек. Бул жерде Цайн атаандашынан бутка күрөөнүн аракетин кылды. Нуртилек Карапаев азыр коргонууда кемчиликсиз жана биз кемчиликсиз деги чекти болбой Азамат да бул жерде Цайн өзү чалды аягына чыгара албады жана 5-0 Нуртилек Карапаев андан ары атаандашын ордунан жылдыра албады. Жакын жоготпош керек экендигин машыктыруучу айтып жатат Нуртилек Карапаевке. Бошош керек, акыр аягына чейин күрөш жүргүзүүтү маанилүү. Эркин күрөштө бир нече секунд ичинде абалды өзү тарапка буруп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар экендиги түшүнүктүү. Нуртилек Карапаев аны жакшы билет. Мынакей Цайн кайрадан атаандашынын бутуна жетүүнү көздөп жатат. Жөн гана көзөмөлдөп коюш керек экендигин билдирүүдө мына машыктыруучулар атаандашына жакын жолотпоонун аракетин кылуу зарыл. Бул жерде эми тобокелдикке барып чабуулга чыгуунун деле кажети жок. Анткени каршы чабуулда атаандашынын атына өткөрүп жибериш мүмкүн жана андан ары Цайн нокаут ыкмасын дагы жасап кетүүгө күчү жетет. Жок. Вакыт бүттү. Нуртилек Карапаевди биз жеңиши менен куттуктайбыз. Азамат жана Нуртилек Карапаев Цайндан реванш алды. Мамед Абдуллаевди 8-1 финалда, Тактайдын 16-1 финалда утуп алган болчу. Азамат Нуртилек Карапаев кыргыздын керегине жарады. Жана кийинки беттештерде албетте биз Нуртилекке жеңиш каалайбыз. Алдыда Нуртилек Карапаев менен Цайндын беттешинде орун алган урунтуучуларды көрөбүз.